Саламатсыздарбы? Кыргыз тили сабагына кош келипсиңер. Эмесе бүгүнкү биздин өтө турган темабыз ат атоочтор. Ат атоочтор, урматтуу балдар, затты же алардын белгилерин атабай туруп, аларды жалпылап көрсөтүүчү сөздөр. Эгерде биз зат атоочтордун атын атасак, ал эми ат атоочтордо ошол эле заттын атын атабай көргөзөбүз. Мисалы, Асан деген сөздү биз зат атооч десек, ал эми Асанды ал деген сөз менен алмаштырып айтсак, бул ат атооч болот, балдар. Ат атоочтор түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт. Биринчиси жөнөкөй ат атоочтор. Буга мисал келтире турган болсок, мен, ал, баары, бүткүл, өз жана башка. Татаал ат атоочтор булар экиден кем эмес сөздөн турат. Мисалы, эч ким, ар ким, эч нерсе, ар бир жана башкалар. Ат атоочторду биз күнүмдүк пикир алышууда абдан активдүү пайдаланабыз. Мисал келтирели. Мен сабакка күндө келемин. Бул жерде мен деген сөз бул ат атооч. Анткени мен өзүмдүн атымды атаган жокмун, жалпылап көргөзүп атам. Ошол күндөрдө мага досум келбей жүрдү. Ошол бул жерде кайсыл күндөр экенин биз так датасын айтпай көргөзүп атабыз. Ошон үчүн бул атын атабай көргөзүлгөн сөз. Ким мага рефератты жазууга жардамдашат? Бул жерде ким? Бул дагы заттын атын көргөзбөй турат, балдар. Ар бир студент сабактарга активдүү катышуусу керек. Бул жерде өзүңөр билгендей кызыл менен көргөзүлүп турат ар бир деген сөз. Асан, Айбек, Нурбек деп атын атабастан жалпылап эле ар бир деп көргөзүп атабыз бул жерде. Эртеңки күн эмне болорун эч ким билбейт. Бул жерде дагы эч ким деген ат атооч. Эки сөздөн турган үчүн ар бир, эч ким деген сөздөр татаал ат атоочко кирет. Кимдир бирөө биздин короого кирип келди. Бул жерде ат атооч кимдир бирөө. Эми ушул ат атоочтордун биз маанисине карай канчага бөлүнөрүн дагы тактап алалы, балдар. Ат атоочтор маанисине карай 6-га бөлүнөт. Жактама ат атооч, шилтеме ат атооч, сурама ат атооч, аныктама ат атооч, тангыч ат атооч, белгисиз ат атооч. Биз бүгүн силер менен мына ушул 6 ат атоочтун ичинен жактама ат атооч менен таанышабыз. Жактама ат атооч затты 3 жактын бирине таандык кылып көргөзөт. Суроолору ким, кимдер. Жактама ат атоочтор жекелик жана көптүк түрдө айтылат. Бизде кыргыз тилинде 3 жак бар. Биринчи жекелик түрүндөгү жактама ат атоочторду көрөлүк. Биринчи жак мен, экинчи жак сен, сылык түрү сиз, үчүнчү жак ал. Ал эми көптүк түрү биринчи жак биз, экинчи жак силер, сиздер, үчүнчү жак алар. Эми ушуга мисал келтирип көрөлү, балдар. Ушул жактама ат атоочторду кандай кылып сүйлөмгө кошуп пайдаланабыз? Сизди эртең театрдан күтөм. Бул жерде сизди бул жекелик түрдө сылык түрүндө турган жактама ат атооч. Алар быйыл Кыргызстанда окуп жатышат. Бул жерде алар үчүнчү жактын көптүк түрү, балдар. Бул жерде жактама ат атоочторго силер байкагандай жөндөмө мүчөлөр уланып турат. Демек, сөздөрдү биз пикир алышканда бири-бири менен байланыштыруу үчүн жактама ат атоочторго дагы жөндөмө мүчөлөрүн улап колдонот экенбиз.
Кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. Атооч, ийлик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Муну биз жакшы билебиз балдар. Мурунку сабактарда булар менен таанышканбыз. Анда биринчи жактын мен деген сөзү карагыла. Мен, ийликте менин, барышта мага, табыш мени, жатыш менде, чыгыш менден. Силер байкагандай бул жерде барыш жөндөмөсүндө оңгу өзгөрүп кетти. Менга болбой мага. Ушуга көңүл бурабыз. Экинчи жакта сен. Сен, атооч, ийлик сенин, барыш сага, табыш сени, жатыш сенде, чыгыш сенден. Бул жерде дагы барыш жөнөмөсүндө сен деген сөз сага деп өзгөрдү. Үчүнчү жак. Ал, ийлик анын, барыш ага, табыш аны, жатыш анда, чыгыш андан. Бул жерде дагы балдар ал деген сөз башка атоочтон башка жөндөмөлөрдүн бардыгында оңгусу өзгөрүп кетти. Мүчө улаганда өзгөрдү. Ушуга дагы көңүл бурабыз кийин сүйлөм түзгөндө. Мына ушул ата тоочторго биз сүйлөм түзүп көрөлү. Бүгүн сенден китеп алсам болобу? Бул жерде сенден бул биз байкагандай чыгыш жөнөмөсүндө турат. Мугалим аны китепканага жиберди. Кимди? Аны табыш жөнөмөсүндө турат. Менин үйүм Өзбекстанда. Кимдин? Менин ийлик жөндөмөсүндө турат. Эми ата тоочтордун көптүк түрүндөгү биринчи жакты жөндөп көрөбүз. Атооч биз, ийлик биздин, барыш бизге, табыш бизди, жатыш бизде, чыгыш бизден. Эми экинчи жак көптүк түрүндөгү ата тооч сөздөрдү жөндөп көрөбүз. Атооч силер, ийлик силердин, барыш силерге, табыш силерди, жатыш силерде, чыгыш силерден. Экинчи жактын сылык түрүн көптүк түрүндөгү жактам ата тоочторду жөндөйбүз. Атооч сиздер, ийлик сиздердин, барыш сиздерге, табыш сиздерди, жатыш сиздерде, чыгыш сиздерден. Андан кийин биз үчүнчү жактын көптүк түрүндөгү жактам ата тоочторду жөндөйбүз. Атооч алар, ийлик алардын, барыш аларга, табыш аларды, жатыш аларда, чыгыш алардан. Мына ушул жактам ата тоочтордогу сөздөрдү катыштырып, өз алдыбызча дагы үйдөн сүйлөмдөрдү түзүп, диалогдорду түзүп, бири-бирибиз менен ооз-эки дагы, жазуу дагы кебинде машыгабыз. Кийинки сабактарда дагы улантабыз балдар. Анда эмесе азыр биз силер менен ушул темага байланыштуу текст менен иштеп көрөлү. Бүгүнкү биздин текстибиз бул Ысык көл уламыш балдар. Илгери Ысык көл турган жерде шаар болгон дешет. Ал тууралуу көптөгөн уламыштар айтылат. Ошол шаардын ханы аябай ач көз киши болгон. Шаардын ичине укмуштуудай сулуу кыз жашаган. Кыздын сулуулугуна бардык жигиттер суктанышып, анын колун сурап келишет. Сулуунун кабары ханга жетип, ал жигиттерине кызды алып келүүсүн буйрат. Кыз ага макул болбойт. Кандын жигиттери кыздын каршылыгына моюн сунбай, аны күч менен канга алып барышат. Макул болбогон кыз өзүнүн жанына кас кылып, боюн терезеден таштап жиберет. Ошол замат кандын ак сарайы бузулуп, ар тараптан шаркырап суулар агып, шаарды каптап калат. Алас келгенсип, күн күркүрөп, жаан жаап, шаар суунун алдында калат. Урматтуу балдар, анда эмесе жаңы сөздөрдү текстте кезиккен жаңы сөздөр менен таанышып алалы. Ач көз
жадный, укмуштуудай, удивительный, суктануу, заинтересовался, каршылык, возражение, моюн сунбоо, сопротивление, боюн терезеден таштап жиберүү, выброситься из окна, шаркырап суулар агат, бурлящее течение воды, шаарды каптап калат, затопит весь город, ошол замат в этот же миг. Биз азыр эми балдар силер менен ушул тексттен жактама ат атоочторду тапканга аракет кылабыз. Биз азыр текстке да бир сыйра көз жүгүртөлү дагы жактама ат атоочторду издеп көрөлүк. Анда мен текстти ачамын. Ушул жердеги кызыл менен белгиленгендер ушул жактама ат атоочтор. Ал үчүнчү жак жекелик түрү, анын үчүнчү жак ийлик жөнөмөсүндө туруп атат. Ал дагы үчүнчү жак жекелик түрү, ага үчүнчү жак барыш жөнөмөсүндө туруп атат. Аны үчүнчү жак табыш жөнөмөсүндө туруп атат. Мына ушул жактама ат атоочтор текстте кездешиптир. Тексттеги кездешкен сөздөрдү тандап алдык, таптык. Эми ошого биз сүйлөм түзүп көрөбүз. Мен биринчи сүйлөмдү мисал келтирип берейин. Ал кандын буйругуна баш ийген жок. Бул жерде ал. Силер дагы тексттин негизинде ушул берилген ат атоочторго сүйлөм түзгөнгө аракет кылгыла балдар. Анда кийинки тапшырмабыз текст тууралуу суроолорго жооп беребиз азыр балдар. Мен силерге суроо берем, текст боюнча жооп бергенге аракет кылабыз. Кан кандай адам болгон? Кан абдан каардуу адам болгон. Кийинки сурообуз, кыз кандын буйругун аткардыбы? Кыз кандын буйругуна моюн сунбады. Ал терезеден боюн таштап жиберди. Берилген текст эмне тууралуу экен? Берилген текст ысык көл тууралуу уламыш. Бүгүнкү сабагыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.